Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдире токтуруусунда биринчи радиодо жооп беришет. Саламатсыздарбы, эфирде Улуттук банк билдире токтуруусу, студияда Назира Молдокулова. Үсүздөгү жылдын 9 майында Улуу Ата мекендик согуштагы жеңишке 70 жыл болот. Бул жеңиш көп жоготуулардын, кайгы муңдун, ошол эле учурда көптөгөн улуттардын биримдигинин аркасында келди. Жеңиш от күйгөн согушта жанын курмандыкка чалган советтик жоокерлердин жана оорукта талыкпай эмгектенген элдин баа жеткис каармандыгынын жемиши. Бизге ушундай ачык асман, тынчтык күндү, кең келечекти камдап берген, аларга ар убакта таазим этүү бүгүнкү муундун парызы. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы да улуу жеңишти алып келгендердин элесин түбөлүккө калтыруу максатында тарыхый окуялар сериясынын алкагында улуу жеңишке 70 жыл күмүш монетасын жүгүртүүгө чыгарды. Бүгүнкү уктурууда бул монетанын артыкчылыгын, сюжетин айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Улуттук банк 15 апрелде Улуу Ата мекендик согуштун 70 жылдык мааракесине карата тарыхый окуялар сериясындагы улуу жеңишке 70 жыл күмүш коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгарды. 10 сом номиналындагы жогорку сапаттагы нак күмүштөн жасалган монета болгону 1000 нускада чыгып, баасы 2300 сом. Монетанын негизги сюжети туурасында Улуттук банктын нак акчалар менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Шамил Айдаркулов. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 15 апрелден баштап ушул Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин 70 жылдык мааракесине арнап жүгүртүүгө күмүш коллекциялык монетаны чыгарат. Бул коллекциялык монетанын аты Улуу жеңишке 70 жыл. Бул монетанын номиналы 10 сом, салмагы 28 грамм, ал эми диаметри болсо 36 миллиметр. Эгерде ушул монетанын негизги сюжеттерине кыскача токтоло турган болсок, бул монетанын алдыңкы бетинде ушул Георгий лентасынан жасалган 70 жыл деген цифра бар. Ошондой эле түстүү салюттун атылышы. Ушул монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжети жана ошондой эле монетанын алдыңкы бетинде ушул кыргыз эл сүрөтчүсү Ольга Мануилованын эмгегине таандык Панфилов сейил багына кире бериштеги ушул генералдын эстелигине колдонулган согуштун учурундагы сюжеттери бар. Ал эми монетанын артыңкы бетине токтоло турган болсок, ушул негизги сюжет көгүлтүр асмандын алкагындагы тынчтыктын символу болгон көгүчкөндөр түшүрүлгөн. Ал эми монетанын чок ортосунда Кыргыз Республикабыздын герби түшүрүлгөн. 2015 жыл деген жазуу дагы бар. Жана мен айтып кеткендей, монетанын номиналы 10 сом. Бул монета Кыргыз Республикасынын алкагында, аймагында расмий төлөө каражаты статусуна ээ. Ар бир монетага өзүнчө сертификат тиркелген. Монеталар атайын акрил капсулуна жайгаштырылган жана кутучага салынган. Улуу жеңишке 70 жыл монетасынын автору бул Улуттук банк. Анткени Улуттук банк өзүнүн күчү менен өзүнүн штатындагы художник менен чыгарган бул монетаны. Бул монетанын баасы 2350 сом. Улуттук банктын Үмүталиева 101 дарегинде жайгашкан кассасынан сатып алсаңыздар болот. Белгилей кетсек, Улуттук банк 1995 жылдан бери мамлекеттик маанилүү иш-чараларга, мааракелерге арнап 50ден ашык коллекциялык монеталарын чыгарды. Коллекциялык монеталар мамлекеттүүлүктү даңазалайт. Кыргызстандын тарыхы, белгилүү инсандары, архитектуралык имараттары жана жаныбарлары чагылдырылган монеталар элибиздин бай тарыхый маданий мурасын көрсөтүп турат. Андыктан Улуттук банк ар жылы монеталарды чыгарууда эң акыркы технологияларды колдонууну улантууда. Кыргызстандын Борбордук банкына таандык монеталар эл аралык сынактарда татыктуу баасын алып, коллекционерлердин арасында чоң кызыгууга ээ. Былтыр Саймалуу таш монетасы жылдын күмүш монетасы деген рубрикада 3-орунду алган. Ага чейин Улуу жибек жолу монетасы ушул эл аралык конкурста жылдын монетасы деген наамды утуп алган. Быйылдагы июнь айында Москвада боло турган конкурска өзүбүздүн былтыр чыккан монеталарды жибердик. Азыр
ошонун жыйынтыктарын күтүп жатабыз. Бирок Улуттук банк өзүнүн монеталарын эл аралык ушундай конференцияларда монеталарга арналган жана жыйындарда, көргөзмөлөрдө катыштырып келет. Мен айта турган нерсем, биздин монеталар ар дайым жогорку суроо талапка жана жакшы комментарийлерге ээ. Жогоруда белгиленип өткөндөй Улуттук банк мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларга, мааракелерге арнап алтын, күмүш, жез коллекциялык монеталарды чыгарып турууну салтка айланткан жана монеталарды чыгаруу ырааттуу ишке ашып, жыл башында эле белгиленет. Биз бул туурасында Улуттук банктын нак акчалар менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Шамил Айдаркулов менен маектешкенбиз. Улуттук банк мындан кийин дагы кайсыл бир даталарга белгилеп, ушундай коллекциялык монетаны чыгарууну пландап атабы? Улуттук банктын узун мөөнөткө каралган өзүнүн планы бар, ушундай коллекциялык монеталарды чыгаруу үчүн. Ошондой эле бул узун мөөнөткө каралган план жылдын башында корректировка болуп турат. Жылдын башында эгерде кандайдыр бир окуялар болсо, же бир кандайдыр бир эл тараптан кайрылуулар болсо, ошол баардык кайрылууларды эске алып туруп, бир жылда бир корректировка болуп турат. Бирок биздин азыр ушул алдыңкы 4 жыл, 5 жылга мөөнөткө карата өзүбүздүн планыбыз бар. Ар бир жыл сайын ушул 3-төн 4төн монета чыгып турат. Кезектеги монетаны Кыргызстан эгемендүүлүк күнүнө карата күтсөк болобу? Кезектеги монетаны биз эгемендик күнүнө чейин эле чыгарабыз деген ойдомун. Анткени ал монета жасалып келди. Азыр ушул сапаттарын текшерүүнү өткөрүп жатабыз. Мен ойлойм, ушул май айынын ичинде кезектеги монета жүгүртүүгө чыгат. Бул жаңыдан чыгып аткан улуу жеңишке 70 жыл монетасы сапаты пруф деген сапат, бул өзүнчө монета жасалууда колдонулуучу алдыңкы технологиялардын бири болуп эсептелет. Кандай кошумча технологиялар бар? Кошумча түстүү оймо бастырылуу жана голограмма, ошондой эле азыр бул жерде Барспек кыргыздардын каганы деген монетаны азыр көрсөңүздөр болот. Ал ошол оксидирование деген технология менен жасалган. Монетаны сатып алган адам эгер буга чейин нумизматик болбосо, биринчи алып аткан кишиге кандай кеңештер берер элеңиздер? Алар кандай кылып сакташ керек? Мисалы, бүгүнкү монетаны алсак, пруф монеталарын эч качан капсуланы ачса болбойт. Эгерде адамдын колу тийип изи калып калган болсо, бул монетанын баасы жөнөкөй металлдын баасына эле барабар болуп калат. Ошон үчүн негизи эле Улуттук банк чыгарган монеталардын капсуласын эч качан ачпаш керек. Ошондой эле жанагындай жерге түшүп же ыргытуу ошондойлордон дагы сакташ керек. Улуттук банктын кайсыл мекемесинен барып алса болот? Саат канчадан канчага чейин иштейсиздер? Улуттук банк Үмүталиева 101 дарегинде жайгашкан кассасынан алсаңыздар болот. Жакынкы убакытта биз бул монетаны ар бир областтык башкармалыкка дагы жеткизип, ошол ар бир областта дагы сатып алууга мүмкүнчүлүк түзөбүз. Болгону 1000 Жогоруда Улуттук банктын нак акчалар менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Шамил Айдаркулов менен болгон маекти уктуңуздар. Мындан туура 70 жыл мурда ата-бабаларыбыз кан күйгөн согушту баштан кечирип, биздин бүгүнкү жаркын келечегибизди камдап беришкен. Алардын эрдиги, эл жерин сүйүп берилип кызмат кылуусу бүгүнкү муун үчүн үлгү. Улуттук банк 1941-45 жылдардагы улуу ата мекен үчүн болгон согушту түбөлүк эске калтыруу үчүн тарыхый окуялар сериясындагы улуу жеңишке 70 жыл күмүш монетасын жүгүртүүгө чыгарды. Урматтуу радио көрөрмандар, ушуну менен Улуттук банк билдирет уктуруусу соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, режиссеру Бектурсун Калдаров. Саламатта калыңыздар. Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.